Андан кийинкиси падыша боло турган адам шайлаганда хуснул баян, айта турган сөзүн эптеп айта ала турган. Өзүнүн пикирин ачык дана билдирет адам болуш керек. Эки сөзүн эптей албаган адам, өзүнүн оозундагы сөзүн шурудай кылып тизе албаган адам сенин ишиңи жыргатып апара албайт деле. Мен сүйлөй албай атам, мен билбей атам, эми өзүңөр каалаганын билип алгыла деп мококтонуп, дутуктанып тура турган болсо болбойт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам Курани Каримде Азирети Муса алейхиссалам эмне деп дуа кылган? Вахлул уктата мин лисани яфкаху каули. Менин тилимдеги байланышты түйүндү алып сал о Кудай Таалам. Робби шрах ли садри. Кудай Таала мен жүрөгүм ач. Андан келип туруп вахлул уктата мин лисани, тилимдеги түйүндү алып сал, яфкаху каули, адамдар менин сөзүм түшүнө турган болсун дейт. Падышалык кайсы бир деңгээлде пайгамбарчылыктын бир бөлүгү. Демек падыша боло турган адам, сен шайлай турган адам айта турган пикирин, идеясын, сөзүн сага жөнөкөй, жеткиликтүү, ачык тилде айтып бере ала турган болуш керек. Айта албай турган адам болсо жок, анда ага кыйын маселе, урматтуу бир тууганым. Мен кийин айта турган болуп кетем, кийин ачылып кетем эмес, бизге ушул ачылганы даяры керек болот, урматтуу бир тууганым. Анткени адамдарга, уга тургандарга түшүнө турган усулда сүйлөш керек.